Зияда Назарова Кадамжай районундагы Бабажан Айтматов атындагы мектепте көп жылдан бери эмгектенет. Иш тажрыйбасында мектепте окуу бөлүмүнүн башчысынан баштап жөнөкөй мугалим болуп да эмгектенип келген. Ушул тапта орус тил жана адабиятынан сабак берип, жетиштүү тажрыйба топтодум деп эсептеген Зияда эже директорлук кызматка жарыяланган сынактан өзүн сынап көрүүнү чечкен. Конкурс аябай жакшы өттү. Эч кандай тааныш билиштик, жардам берүү деген болгон жок. Баарыбыз компьютерден 80 суроо болду. 1,5 саат убакыт берилди. Ошол убакыттын ичинде ошол 80 суроого жооп бердик. Менин оюмча бул конкурс аябай таза өттү деп ойлойм да. Тестирлөө Баткен мамлекеттик университетинин имаратында болду. Алдын ала маалымдалгандай сынак өтүүчү жайда толугу менен автоматташтырылган тестирлөөгө шарт түзүлүп, сынактын жүрүшү онлайн режиминде чагылдырып бере ала турган видео көзөмөл аппараттары менен жабдылган. Бүгүнкү биз Баткен мамлекеттик университети ушундай бүт ар бир катышуучу жана ноутбуктарды коюп берип, аларды интернетке туташтыруу жактарын, алардын жана башка шарттарын, алардын жана жагымдуу атмосферада отуруу жактарын бүт баарын Баткен мамлекеттик университети өз мойнуна алган. Бүгүнкү күндө толугу менен талапка жооп берди деген ойдобуз. Буну биз эле эмес, жете Баткен мамлекеттик университетинин ректораты эмес, бул келген конкурсанттар да чыгып өздөрүнүн ыраазычылыгын айтууда. Тестирлөөгө мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин бош кызмат орундарына 147 талапкер катышты. Ошондой эле тестирлөөгө катталган 2 талапкер сынакка келген жок. Жыйынтыгында босого балдан 60 адам өтүп, 87си керектүү упайды топтой алган эмес. Тестирлөөдө бир талапкер 74% менен эң жогорку көрсөткүчкө ээ болду. Кандидат отуруп, тестти тапшыргандан кийин моментально результаты чыгып атат. Биринчи результатты өзү кандидат көрөт. Анан 2 экземпляр чыгарып, 1 экземплярды кандидатка берип атабыз. Анын ичинде бүт маалымат бар, кайсы суроого жооп берди, кайсы суроого жооп берген жок. Биякта эч кандай человеческий фактор жок. Бул компьютердик программа. Ичинде абдан көп сан тест бар. Ал тесттин ичинен программа боюнча кандидатка өзү түзүлүп вариант чыгат. Билим берүү министрлигинен белгилегендей, мектеп директорлорун дайындоонун жаңы механизми кыйла жөнөкөй, ачык айкын жана коррупцияга каршы күрөштүн негизи болгон адам факторун жокко чыгарат. Буга чейин мектеп директорлорунун көпчүлүгү билим берүү процесси менен эмес, кагаз иштери, отчет, мектептерде тартипти жөнгө салуу жана каржыны бөлүштүрүү менен администратордун ролун аткарып келишкен болсо, жаңы жободо билим берүү жагы алдыга чыгып, мектеп жетекчилиги билим сапатына көбүрөөк убакыт бөлө баштай турганы белгиленген. Эгерде бул конкурс жыйынтыгына чыгып, бирок кандайдыр бир себептер менен бош орундар толбой калса, катышуучулар кайрадан документтерин толуктап берүүгө алардын мүмкүнчүлүгү бар, укугу бар. Андан тышкары кандайдыр бир себептер менен электрондук дарекке туура эмес маалыматын берип алып, ал уюштуруу комитетине жетпей калса, ал учурда ал скриншотун көрсөтүп, Баткенде дагы жана Жалал Абад областында дагы уюштуруу комитетте комиссиялар иштеп жатат, ошол жерге көрсөтөт. Ошол жерде көрсөтүп, эгерде документтери толук кандуу экендиги аныкталса, анда алар 3-чү этапка кирүүгө укугу бар. Билим берүү жаатында жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында министрлик буга чейин жаңы окуу жылына карата 1000ге чукул мектептин директору алмаша турганын билдирген. Мектеп директорлору 5 жылдык мөөнөткө дайындалып, андан ашык иштегендер кызматынан бошотулат. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24.